Маамды карайм, маамды ошо врачтардын ошибкасы менен группасы туура эмес. Ошо 16-апрелде 2016-жылы мени сабактан чыгарып, больницага барып, кайра эле мен собранияга, родительский собранияга бармакпыз да. Анан ошондо больницага келгенде 1 саатка жетпей эле группасы туура эмес кан көчөр, ошондон маам ооруп калды. Анда мен 8-класс болчумун да, 8 септөйүндө аткан. Анан маам 47 күн комада жатты. Чыккандан кийин врачтар жакшы больницага жаткырабыз деп ФЧКга жиберишти да. ФЧКга барсам, ал жакта главврач албай койду. Эч жери кыймылдабайт, дары куя берип ошо муз болуп калыптыр. Мен эчтеке ала албайм, кыймылдабайт баары. Эч жери кыймылдабайт, үйүңөргө алып кеткиле деп. Анан могу Бахада Чоңарыкта жашачубуз. Ал жактан квартиранын 4 айын төлөбөй калдыңар деп оокатыбызды алып калган башка квартираны киргизип, кийимге чейин оокатыбызды эшикке чыгарып салып. Анан арзан квартира издеп 3000 сомго Шералиевадан квартира тапкам да. Анан ал жакка кирсем, ичинин баары чычкан. Ал жакта 2 ай жашадык. Анан маамды Воронцовкага врач больницага жаткырып, ошол жактан кичине сүйлөп калды да. Больница комадан чыккандан кийин такыр сүйлөгөн да жок. Мен маңдайында турсам да мени тааныбай калган да. Анан Воронцовкада 18 күн жаткандан кийин сүйлөп, көзүн ачып, мени таанып баштады. Анан депутаттарга, мэрияга баарына тең кат жазсам, Ленинский райондон 3 ай күттүрүп 2 киши келди да. Мамаңды карылар үйүнө алып кетейин, сен өзүң баары бир бага албайсың, сен интернетте окуй бер депчи. Анан мен маамды ошо карылар үйү дегенде аябай жаман болдум да. Буса маамды карылар үйүнө кетиргим келбей бербейм деп, анан жардамыңар да кереги жок, силер да маам өсө эле керек, маамды өзүм багам деп алып калдым. Анан азыр жакшы, дагы шүгүр. Маамды багам деп ошо ар кимдин үйүн жыйнайм. Туруктуу жумушка кирейин десем, маамды постоянно жалгыз калтыра албайм. Анан окуум да бар да, ошого байланыштуу. Эртең менен окуп, түштө жумуш иштейм. Азамат Байматов кайрымдуулук фонду эгер өзүңөрдүн участоктоңор болсо, үй салып берет элек. Эгер участок болсо, бизде материалдардын баары тең даяр, үй салып бергенге макулбуз деп баягы убадаларын беришкен да. Анан бирок спонсор чыкпай койду. Ооруп калган себебим, мен жакшынакай эле басып жүргөм, просто каным гемоглобиним ылдый экен, гемоглобиним жок экен, кан куябыз деп врачтардын ошибкасынан экинчи группада канга 4-группа канды куюп коюп, ошол жерден куйганда эле комага ошол бойдон 47 күн жаттым. 47 күн изолятордо жаттым. Эч ким деле эметпегем. Мүмкүн ошондо бир тууганым же бир башка бирөөлөр болгондо андай окуя болбойт элем. Андан инсульт алды деди. Иши кылса аябай эле эмени көрдүм. Андан кийин КИВИГө чыгып келгенден кийин ушундай акыбал болду. Эч жерим кыймылсыз болуп, Самбек мени алып келди. Кызым, өзүмдүн жолдошум кызым 3кө чыгып, 2ден өтүп 3кө караганда чарчап өлүп калган. Ошондон бери жалгыз бой болуп, эч кимге эчтекемди көрсөтпөй өзүм жашап келаткам. Айлам жок. Центр гематологиядан Райымжановдон ушу ретинде акыбалга кылган. Андан кийин алар деле жооп берген да жок. Райымжанов болсо, мен ал учурда отпускада болчумун деп койду. Ормон Асанбекович болсо, мен билбейм. Бир врач болсо ошондо эле жумуштан кетип калган деп койду. Мен 47 күн комадан да жаткан деле болгон кагазымды жок кылып койду. Артыбызда эч ким жок болгондон ким кубалайт? Ошону мен чыгып келе берди, 2,5 жыл постелде жат. Мен азыр кубанганым памперсте жатканда жаман экен. Эң айласы кеткенде балам ушу памперске тыйын таппай талай жалдырган күндөрү болгон. Азыр дагы жакшы, мындай кичине туалетке жөлөнүп таягым менен басып барам. Мен ушундай экенде, мен болгон окуям ушул.
азыркы ушул башкадан ошо квартира жааты жана экен, ушу 8 миң мына бул айда карантин болуп, бул айда да квартплатабыз кечигип атат. Хозяинга келип болгонун айтып түшүндүрүп атабыз. Түшүнгөндө эле абишникин деле түшүнүш керек, анда эле үйүндө жашап атабыз да. Кайрымдуу байке эжелерден силерден жардам бериңиздер деп